Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, мен Эрмек Аттокуров кезектеги цензурасыз маекти баштамакчымын. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери боюнча министри Жамангулов Азамат Капарович. Куш келипсиз биздин студияга. Ушул азыркы этапта өкмөттө, мурда өкмөттө калдык, азыр болсо министрлер кабинетинде бир топ өзгөрүүлөр болду. Министрликтерди кыскартты, бири-бирине коюшту, же тескерисинче кайра кайсы бир структураны алып салды. Эми азыркы этапта ушул министрликти биз маданият министрлиги деп айтып көнүп калганбыз да. Андан кийинки структураларды көп деле майна бербейбиз. Биринчи суроом мындай болмокчу да, азыр биз иштер менен ушул министрликке барып калсак, кирген чыккан киши көп. Анан кийин барсаң эле бардыгы эле министрдин өзүнө киргиси келет. Бул менен министрлик ошол калкты кабыл алуу менен эле чектелип калып аткан жокпу? Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Себеп дегенде сиз буга чейин 2 жылдай ушул эле министрликти жетектеп келдиңиз мурунку өкмөттө. Азыр бул министрлер кабинетине келгениңизге 2,5 ай болуп калды. Бир өзгөрүүлөр болуп атабы? Кандай чыгыштар бар? Дагы ошо сиз жетектеген министрликте. Биринчи кезекте өзүңүз белгилеп кеткендей бир канча реформалар болуп өттү. Эми реформа дейбизби, жаңылануу дейбизби, же болбосо өзгөртүүлөр дейбизби, бир канча структуралардын курамында, министрликтердин курамында жаңы багыттар пайда болду. Буга чейин маданият, маалымат, туризм министрлиги болуп келсе, азыр 6 тармакты бириктирген министрликке айланды. Анын ичинде спорт дагы бар, жаштар саясаты дагы бар, анан этникалык, этностор аралык мамиле бар. Мурда көбүн эсе өзүңүз белгилегендей маданият жөнүндө сөз кылып келе турган болсок, биринчи тургандыктан маданият министрлиги деп келе турган болсок, азыр башка тармактарда көңүл бөлүш керекпиз. Башка тармактарды да караш керекпиз. Анткени эң чоң тармактардын бири спорт турат. Дагы бир экономикага абдан приоритеттүү тармактардын бири туризм турат. Бүгүнкү күндө маалыматтык дүйнөдө жашап атабыз, маалыматтык заманда жашап атабыз. Маалымат турат. Анан Кыргызстандын 35тен өйдө пайызын түзгөн бүгүнкү күндө жаштар турат. Алардын суроосу, алардын ар биринин багыты бүгүнкү күндө биздин маданият министрлигинин чордонунда. Реформалар жөнүндө айта турган болсок, эми баягы 2 багытта буга чейин жүргүзүлүп келген. Ушул 2 багытты биз мындан ары дагы улантабыз. Биринчиси маданият болобу, спорт болобу, маалымат болобу, жаштар болобу, бул инфраструктуралык жаңылануулар. 30 жылда бул багыттардын баардыгы каралбай калган багыттар. Маданият мекемелери дагы, спорт мекемелери дагы, маалымат жана жаштар мекемелерин дагы, туризм инфраструктурасы дагы акыркы 30 жыл ичинде мындай көп деле жаңыланууга барган жок. Баардыгы совет мезгилинен келген имараттар, баардыгында жылуулук жокко эсе, көбүн эсе баардыгы баягы мындай эски имараттарга айланып турат бүгүнкү күндө. Ошолордун баардыгын жаңылоо биздин приоритеттүү бир багыттардын бири болгон. 2 жыл мурун биз бир канча театрларда ремонт иштерин, жаңы театрларды куруу боюнча, жаңы мекемелерди куруу боюнча немилгелеп иштерди баштаганбыз. Бир канча чоң мекемелерди ошол убакта жаңылап кеттик. Азыр мынакей Кыргыз драм театры, Орус драм театры, анан бир канча спорттук комплекстерди куруу маселеси бүгүнкү күндө бизде турат алдыбызда. Экинчиси, бул ошол тармактарда жаңы долбоорлор же болбосо жаңы продуктлардын пайда болушу. Маданият тармагында мисалы. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде филармония, Кыргыз улуттук филармониясы жаңы продукт берип атат. Өлкөгө, коомду өзгөртүүчү, коомго бир азык берүүчү, коомду бир жакшы бир жолго буруучу кандай продуктларды берди бүгүнкү күндө. Кыргыз драм театры кайсыл спектакльдердин үстүндө иштеп атат бүгүнкү күндө. Кайсыл спектакль бүгүнкү күндө миңдеген көрүүчүлөрдү өзүнө алып келип, миңдеген көрүүчүнү бир баягы градуска болсо дагы өзүнүн оюн өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү болуп атат. Баягы эски репертуар менен иштеп. Орус драм театры жана башка. Бүтүндөй мекемелер бул социалдык институттар, то есть социалдык лабораториялар. Бул жактан кирип аткан адам спектакльди көрөбү, чыгарманы көрөбү, музыкалык бир мюзиклди көрөбү, бияка чыгып атканда табити, жан дүйнөсү, же болбосо ичинде бир кичине болсо дагы бир өзгөрүү менен кетиш керек. Биздин маданият мекемелеринин негизги маселеси, негизги максаты мына ошодо. Эми бул ошол маданият, спорт тармагын азыр айтып кеттик. Эми мисалы андан башка дагы көптөгөн тармактар болуп атат да. Ошол эле
туризмди кошуп кетти. Мындай карасаң, баардыгы бөлөк-бөлөк тармакта. Спорт десек эле сөзсүз түрдө жаштарды эле эстете бербейбиз. Ал жагы туура эмес болуп калат. Туризм десек, ал спорт менен деле көп деле айкалаша бербейт. Бар эми, бирок жаштар менен деле көп айкалаша бербейт. Же болбосо туризм менен маданият мындай карасаң экөөлөк чөйрө болуп атат. Эми бул жерде ушул 6 тармакты өзүңүз айткандай бир министрликке бириктирип коюу канчалык логикага туура келет? Себеп дегенде буну оптималдаштыруу менен эле баардыгын бири-бирине кошуп салган менен аны алып кетүү тармагы жагы да бар да. Мисалы бир министр ошонун баардыгын алып кете алат, макул эми ар бир тармакта өзүнүн жетекчиси болот дейчи. Министрдин орун басары, бөлүм башчы тигулар болот. Бирок ошенткенде да баардыгын көзөмөлгө алып менеджерлик иш кылган министр болот да. Бул ар тармакты алып кетүүгө мүмкүнчүлүк береби? Кандайдыр бир деңгээлде оор. Анткени система отуруп калган эмес. Система мындайча айтканда өзүнүн баягы өнүгүү чекитине чейин жете элек. Биз мисалы көп мисал кылабыз да, Швейцарияда бүгүнкү күндө Европа мамлекеттеринде 12 министрлик менен башкарып атпайбы, чоң эле өлкөнү депчи. Биз мынча миллиондук калкпыз, бирок ошого салыштырмалуу 16 министрлигибиз бар, 20 министрлигибиз бар деп булга чейин абдан талкуу болуп келбедиби? Анан кошуп ошол министрликтердин санын азайтканын да себеби бүгүнкү күндө ошол. Биринчиси. Анткени оптимизацияга барыш керекпиз. Бир канча тармактарды бир министрлик башкарууга мүмкүнчүлүгү бар, жөндөмү бар деген системага келип атабыз. Бирок азыркы учурда оор. Мына өткөн мезгилде оор болот. Бирок система отуруп, баардык нерсе өзүнүн баягы өнүгүү чекитине жетип калганда, бул нерсе керектүү нерсе. Бизге канча убакыт керек эми? Ошону биз жолуна койгонго, мындайча айтканда, министр алмашса дагы баягы система иштеп кете бере турган абалда болуш керек да. Ошону биз жолго койгонго канча убакыт кетет? Эгер баардык шарт түзүлсө, баардыгы туура түзүлсө, мамлекеттик системаны ордуна коюуга мен ойлойм бир 3-4 жылдын ичинде баардыгын системалап койгонго мүмкүнчүлүк болот. Бирок албетте сөзсүз түрдө бул жерде кадр маселеси бар. Эгер туура кадрлар келе турган болсо, туура башкаруу боло турган болсо. Бирок мисалы кээ бир оптимизациялардан бүгүнкү күндө биз абдан чоң утуш алдык. Мына өкмөттүн администрациясы менен биргеликте президенттин администрациясы бирикти. Бир эле президент администрациясы калды. Президенттин администрациясынын ичиндеги бөлүмдөр жоюлду. Бүгүнкү күндө президенттин администрациясы 4 гана башкармалык менен бүтүндөй өлкөнү башкарып атат. Бул эмне дегендик? Мурда чындыгында бюрократиялык схемалар көп болчу аябай. Мисалы, өкмөттүн чечимин чыгарыш үчүн министрлик дайындайт, министрлик баардык министрликтер менен макулдашып келет. Министрлик менен макулдашып келип, өкмөткө киргизип, өкмөттүн бөлүмдөрүнөн өтүп, администрация менен макулдашканча, алардын мөөнөтү бүтүп калчу дагы, анан кайра процедуралар башталып, бир эле чечим 1 жыл же 1,5 жылга чейин болчу кээ бир учурларда. Азыр андай система жок. Азыр алардын баардыгы жоюлду. Бүгүнкү күндө бүтүндөй жоопкерчилик министрликтерге берилди. Министрлик өкмөттүн чечимин, президенттин чечимин даярдайт, министрликтер менен макулдашат дагы. Өкмөт бүгүнкү күндө 4 башкармалык менен бир күндүн ичинде, же болбосо эң көп дегенде 1 жуманын ичинде колго берүүгө мүмкүнчүлүк бар болду. Бул деген бүгүнкү күндөгү өкмөттүн ичинде жүрүп аткан чечимдер, процесстерди 10 эсеге ылдамдатты деген сөз. Бул жактан алганда абдан жакшы болду. Бирок ошол эле маалда мисалы биз спортчуларды олимпиадага даярдашыбыз керек, дүйнөлүк биринчиликтерге даярдашыбыз керек. Ошол эле маалда сырттан биз туристтерди алып келишибиз керек. Ошол эле маалда биз жаштарды туура маалымат менен камсыздап, аларды өзүңүз айткандай тарбиялоодо кызмат кылышыбыз керек. Анан эң башкысы бул маданият тармагын кармап кетишибиз керек. Бирок азыр карай турган болсок, биз маданият министрлигин буга чейин айтылгандай мамлекеттик иш-чараларды уюштуруучу мекеме катары көрүп алдык. Жыл башында Ноорузду уюштурат. Анан кийин эгемендүүлүк майрамын, ортодо дагы 1-2 майрам болуп калышы мүмкүн. Анан жылдын этегинде жаңы жылды уюштуруп, ошону менен министрлик ишин аткарат. Анан ортодо дагы түрдүү эл аралык иш-чаралар болуп калса, ошону аткарат. Андан башка биз ишин көрбөй келебиз министрликтин чынында. Эми жогоруда айтып кеттиңиз, инфраструктураны даярдап атабыз. Ал жагын эске алганда министрликтин маданият тармагында иши кетип атат. Эми туризм жагында эмне кылабыз? Мисалы туризм дегенде биз баягы жапайы туризм менен эле жашап атабыз да. Ошол эле чет өлкөнүн жараны келет. Кайсы тармакка барса дагы баягы ошол жерде жергиликтүү ишкердин тип койгон боз ийине же төшөп койгон ташына карап жаратылышка суктанып эле кетип калып атат. Бирок ошол менен биз жаратылышты да талкалап атабыз.
Анткени биз азыр маданиятты уюштурууга кичине эртерээк болуп атат. Анткени биз жапай маданиятты иштеп атабыз. Жапай туризмде. Эми ушул шартта сиздерде министрлик кандай иш алып барат? Туризм жаатында кандайдыр бир көрсөткүчтөр бар. Бул ока чейин чоң долбоорлордун бири дүйнөлүк көчмөндөр оюндары туристтик брендти таркатууга чоң жардам берди. Андан тышкары көптөгөн дүйнө жүзүнөн блогерлерди чакырып келип, Кыргызстанда туризм мекени катары көрсөтүүдө алгылыктуу иштер болду десем болот. Бирок чындыгында туристтик өлкөгө айлана элекпиз. Туристтик өлкөгө айланыш үчүн бизде 5 жылдыздуу, 7 жылдыздуу отелдердин сеттери пайда болуш керек эле. Бүгүнкү күндө бул Бишкек шаарында гана, Ысык көлү үстү дагы андай отелдер бүгүнкү күндө жокко эсе. Туристтик зоналарыбыз бүгүнкү күндө туристтик зоналарга айлана элек. Инфраструктурасы азырынча даяр эмес. Туристтик объектилерге баруучу жолдордун абалы абдан начар. Тейлөө кызматы чоң шаарларыбызда жакшы бир деңгээлге чыгып калды. Bunun бардыгы атаандаштыкта, бизнесмен атаандашкан үчүн бүгүнкү күндө келип атат. Бирок мамлекет тараптан эмнелер кылыныш керек эле? Жакшы бир инвестициялар жолго салыныш керек болчу. Жакшы бир инвестициялар туристтик сервиске салыныш керек болчу. Булар жанагы биз көп жылдан бери айтып келген коомдук дааратканалар, жол боюндагы магазиндер, туристтик сервистик центрлар, борборлор, урналар, жол көрсөткүчтөр жана башкалар. Ошолордун баардыгын мамлекет кылып бериш керек эле. Бул ока чейин көңүл бөлүндү сөздө. Туризм дейбиз, туризм биздин приоритеттүү сектор дейбиз, туризм бизде эртең экономиканын эң алдыңкы болот дейбиз, бирок турмушта, практикада акча салынган жок. 7 миллион сом берилет жыл сайын. 7 миллион сомго туризм департаменти бир нерсе кылганга аракет жасайт, сыртка чыгып, бир канча жарманкелерге катышып, туристтик брендти таркатканга аракет жасайт. Но бирок реалдуу түрдө акчалар салынган жок. Ошондуктан эмки жылдан баштап мынакей туризм фонду түзүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыкты жакын арада. Миллиард сом аяка бөлүнүп атат. Азыр жолдор салынып баштайт. Азыр дааратканалар салынып баштайт. Азыр маркетингке жакшы бир инвестициялар башталат. Азыр бүтүндөй жанагы сервиске үйрөтүү, окутуу, тренингдер жана башкалардын баардыгы массалык түрдө жасалып баштайт. Жана эң негизгиси бул инвестиция. Туризмде биз мамлекет өзү компания ачып, же болбосо өзү объект куруп ага кирбеш керек. Туризмде бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча туризмди бул частный сектор кылат. Мамлекет инфраструктурасын жасап берет. Мынакей туристтик объект бар, бир тарыхый объект бар дейлик. Аяка баруучу жолду мамлекет жасап берет. Аяка баруучу сууну мамлекет жасап берет. Аяка баруучу канализацияны жана электричествону мамлекет жасап берет. Ичиндеги ресторандар, отелдер, туркомпаниялардын баардыгы булар жеке сектор болуш керек. Эми ушул жерге келгенде биз баягы жогоруда айтылгандай, биз туризмди жапайчылык менен өнүктүрүп атып, биз жаратылышты, же болбосо ошол эле туризмдин эң негизги фактору болуп аткан айлана чөйрөнү талкалап атабыз. Бизге эң негизгиси азыр 4 киши келип эс алып, ар бири 1 сомдон болсо да таштап кетсин деп, ошол эле бакты кыйганга деле макулбуз. Сууну булгай беребиз. Анткени жогорудагыдай инфраструктура жок болуп атат. Эми ушул нерсеге келгенде биз жанагы сиз айткандай жеке секторго берсек, азыркы биздин шартта коррупциялык жол жоболор али тыйыла элек кезде биз бул менен кандайдыр бир ошол эле ири бизнесмендерге, же болбосо ошол шылуундарга берип, карматып берип отуруп калбайбызбы? Себеп дегенде аны сиздер айтып аткандай талаптарды кое турган болсок, катардагы баягы эки боозун тигип отурган асан аны аткара албайт. Баягы эле ири холдингдер, же болбосо ири компаниялар алып кетип, анан биз кайра эле баягы кызмат кылуучу секторго айланып калбайбызбы? Ошол катардагы жаратылыш. Алар андайлардын баардыгын мамлекет өзү көзөмөлдөш керек. Экологиялык стандарттар сакталыш керек. Сактанган максималдуу түрдө жан үрөш керек мамлекет. Анткени биздин бүгүнкү күндө туристтик объект катары маданиятыбыздагы көп туристтик объект боло элек. Оюндарыбыздагы туристтик объект болот. Эң чоң туристтик объект бүгүнкү күндө тоолорубуз, анан жаратылышыбыз. Бул жаратылышыбыз, тоолорубуз бүгүнкү күндө миңдеген туристтерди суктандырып турат. Ошону көргөнү келип атат. Бирок ал жерге шарт түзүлмөйүнчө, то есть мисалы чоң бир жаратылыш объектисинин жанында жакшы бир мейманкана пайда болбосо, 6 саат мисалы бир жаратылыштык корукка барып келүүгө бүгүнкү күндө же төлөөгө туристтер даяр эмес. Өзүңүз айткандай, эгер бул абалды ошол боюнча калтырып кое турган болсок, анда жапайы туризм эле боло берет бизде. Жапайы туризм болбош үчүн
ошол туристтик объектилердин жанында жакшы бир мейманканалар пайда болуш керек, жакшы бир сервистик система пайда болуш керек. Системаны бүгүнкү күндө жалаң гана инвестор кылыш мүмкүн. Башка мамлекет колунан келбейт. Мамлекет колунан келсе дагы өзүңүз билгендей акеси, жакеси, туугандары эс алып, анан бирөөлөргө берилип кетип аткан ушуларды көрүп атабыз. Кумтөр сыяктуу болуп биз жөн катардагы жарандар жөн иштеп берүүчү болуп калбайбызбы? Өзүбүздүн жаратылышыбызга. Бул дүйнө жүзү боюнча инвесторлор ошондой система менен келип курушат. Булар келип курат. Биздин жергиликтүү калкты жумушка алат. Бүгүнкү күндө биздин инвесторлор дагы чоң объектилерди курганга даяр. Биздин бизнес жакшы бир деңгээлге келип калды бүгүнкү күндө. Өзгөчө туристтик бизнес туризмге салганга даяр. Жерлерди аныктап, кайсы жерге болот, кайсы жерге болбоорун мамлекет өзү аныктап бериш керек. Дагы бир нерсе да, мисал ала турган болсок, ошо Жети өгүздү эле алалы. Жети өгүзгө бара турган болсок, биз баягы кардарды тартуу үчүн ошол баягы асканын жанына чейин курулуш иштерин жүргүзүп жүрүбүз. Мындайча айтканда баягы жаратылыштын өзүнүн абалына биз кошумча жаза алман нерселерди коюп атабыз. Бул менен биз өзүбүз кызыгышыбыз мүмкүн, бирок четтен келген туристтерди кызыктыра албайбыз. Ушул жаатында эми чектөөлөр боюнча жанагындай атайын ошол маданий коруктарга курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган, же болбосо жанагы тарыхый эстеликтерди сактап калуу боюнча ушул туризм тармагында атайын мыйзамдар, атайын бир эрежелер, чектөөлөр жазылып даярдалып атабы? Азыркы учурда ошол өзгөчө тарыхый жерлерибиз, табигый жерлерибизде канча пайызына чейин туристтик объектилер салына алат, кандай туристтик объектилер салына алат, ошолордун баардыгы жазылып чыгып атат, мыйзам катары жакын араларда чыгат, өкмөттүн токтому менен дагы бекилет. Биз айтып атабыз, жанагы сиз айткан окуялардын баардыгы жокко эсе болуш керек. Эгер жакшы бир табигый жерибиз болсо, анын жанына келип жанагындай объектилер салынбаш керек. Биз салына турган жерлерди көрсөтүп беребиз. Мынакей могул жерге салына турган болсо, экологдор менен биргеликте, тарыхчылар менен биргеликте алар аныктап чыгыш керек. Могул жерге моундай объект түшө турган болсо, бул эч кандай зыяны жок, зыян келтирбейт, экологиялык жактан зыян келтирбейт, тарыхый жактан зыян келтирбейт. Минтип өсө турган болсо, ушул жерге курууга мүмкүнчүлүк бар деген аныктап берген жерлерди гана кошумча ошол жерлердин, табигый жерлердин 3% же болбосо 5%-на чейин гана курулуш иштери жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Башка жерлерине жүргүзбөш керекпиз. Эми 6 тармак бирикти. Министрликтин бюджети кандай болду? Жогоруда айттыңыз 7 миллион сом менен туризмди буга чейин иштетип келген деп. Эми азыркы тапта мисалы Маданият министрлиги өзү турганда канча акча бөлүндү эле? Азыр 6 тармак менен канча акча бөлүнүп атат? Маданият министрлиги өзү турганда 1,7–1,8 миллиард сом болчу бюджети, жылдык бюджети. Азыр 3,4–3,5 миллиард сомго чейин барды. Мындайча айтканда спорт, этностор аралык мамиле, туризмдин жана жаштар саясатынын бюджети кошулганда ушуга барып атабыз. Бирок 2021-22 жылдарга бүгүнкү күндө бюджет аныкталып калды, кол коюлуп калды. Бирок кошумча дагы азыр бир канча суммалар каралып атат. Азыр бюджеттин түшүшүнө карата мынакей өкмөт башчы дагы, президентибиз дагы айтты, эмки жылы 400 миллиард сомго чейин чыгабыз деп. 400 миллиард сомго чейин чыга турган болсок, анда мен ойлойм бюджет көбөйөт. 1 апрелден баштап социалдык тармактагы мекемелердин көбүнүн айлык акысын көтөрөбүз деп атат. Ошолор көтөрүлө турган болсо андан да көбөйөт. Буюрса 2022 жылга бир чоң үмүт кылып атабыз. Бир 15-20 жылдан бери чечилбей келе жаткан инфраструктуралык, долбоордук проекттерди бүтүрүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болот го деп. Эми азыр буга чейин да сөз кылып атабыз, кайра эле айтылып атат. Ушул 6 структура. Негизи ушул сиз жетектеп аткан маданиятка кайсы структуралар ашыкча кошулуп калды же тескерисинче кайсы структураларды дагы кошсо болот эле? Эгерде сиз ушул мурунку 2 жылдык азыркы 2,5 айдагы тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз. Бүгүнкү күндө бизде турган структуралардын баардыгы бири-бири менен кайсы бир деңгээлде байланышы бар. Кайсы бир деңгээлде байланышы жок. Мындан тышкаркы бир дагы тармакты мен биздин министрликке келүүсүн көрбөй турам. Эң эле ылайыктуулары бүгүнкү күндө ушулар кошулду. Алып сала турган болсок, бизден чыгара турган болсок,
маалымат саясаты бүгүнкү күндө бизден көз карандысыз. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей сиздер көз карандысыз басмасыздар. Буга окшогон басмалар бүгүнкү күндө дээрлик бардыгы негизги саясатты жүргүзүп калышты. Интернетте жүрүп атат. Ошондуктан маалыматтык саясат бүгүнкү күндө мамлекетте аз гана болуп калды. Колунда аз гана ресурстар бар. Ошондуктан башка бир жерге өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок азырынча бизде турат, бизде болуп калат. Калганын туура эле көрүп аткан болгон. Ушул массалык маалымат каражаттары же болбосо маалымат саясатына токтолсок. Азыр ушул эле расмий маалыматтарга калсак, бизде 3,5 миңден ашык массалык маалымат каражаттары бар экен. Орусча СМИ деп коебузбу? Анан азыр бизде теле, радиону көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени ал мамлекетке көз каранды. Ал эми жеке сайттар. Аларды көзөмөлдөөгө рычагдар барбы? Себеп дегенде биз билебиз, кээ бир сайттарда, ошо жергиликтүү сайттарда адамдын өмүрүн, же болбосо адамдын өлүмүн ачык так көргөзүп койгон бар. Эл аралык сайттар аны жаап жашырып, же болбосо орусча айтканда блоктоп коет экен. Бирок биздин сайттарда алар ачык эле көргөзүлүп атат, ресурстарда. Анан кийин маалыматтарда, ошол эле расмий маалыматта 3,5 миңден ашык ЖМКнын ичинен сайттарга токтоло турган болсок, ушул платформага токтоло турган болсок, жарымынан көбү расмий катталган эмес экен. Бул жагында бир чара көрө турган бир ырчактарыңыздар барбы, аракеттериңиздер барбы? Анткени ошол эле сайтты азыркы шартта, биздин шартта жаап коюуга, же болбосо аралыктан өчүрүп коюуга да мүмкүнчүлүктөр бар да. Технология жетишет. Бул шартта кандай аракеттер бар? Массалык маалымат каражаттар боюнча телевидениялар, массалык маалымат каражаттар боюнча өзүнчө мыйзам бар. Мыйзамда көп нерселер көрсөтүлгөн. Эмнелерди көрсөтүүгө болот, эмнелерди көрсөтүүгө болбойт. Канчадан кийин кандай контентти көрсөтүүгө болот, канчадан кийин кандай контентти көрсөтүүгө болбойт. Аны башкарып турган да бизде атайын органдар бар. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе бул интернетте. Интернет каалаган нерсесин көрсөтүп атат. Мыйзамдын баягы күчү бүгүнкү күндө жетпей тургандыгына байланыштуу. Мыйзам бүгүнкү күндө көп нерселерди контролдобой тургандыгына байланыштуу. Интернетте каалаган нерсе болуп, каалаган нерсесин кылышып атат. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер бири-бири менен байланышып, өзүнүн практика жүзүндө тажрыйба алмашып атат. Интернетти канткенде эң минимум дегенде балдарыбызды интернеттен коргой алабыз. Туура эмес контенттерден коргой алабыз. Кыргызстанда биринчи жолу бул талкуу абдан чоң талкуу болду, көрдүңүздөр. Бул эми баягы башкача бир нукта талкуу болду, фейктер боюнча көбүнчө талкуу болду. Канткенде биз аларды токтото алабыз, канткенде туура эмес информация, туура эмес маалымат чыкканда аны блоктой алабыз. Алардын жазган адамдарды кантип таап алабыз. Ошолор боюнча маалыматты талкуу болду. Бирок интернет боюнча өзүнчө мыйзам керек деп эсептейм. Интернет боюнча ким интернеттин ичинде массалык маалымат каражаттарына тете боло алат? Ким массалык маалымат каражаты деп эсептелине алат? Жеке блогерлерибиз да бар, аларды деле биз массалык маалымат каражаттары көрүп атабыз азыркы учурда. Ошол эле маалда сайттар бар, аларды дагы биз массалык маалымат каражаттары көрүп атабыз. Эми ушул жерге келгенде жогоруда биз ызы чуулуу болуп, биринчи окуу, үчүнчү окуу, кайра артка кайтарып, алдыга кайтарып атып, акыры кабыл алып жетиштик. Жогоруда ал социалдык тармактар эле болду. Ошол эле Facebook, Одноклассник, дагы TikTok, дагы бир YouTube сыяктуу 5-6 сайттарды эсептегенде, социалдык тармакты эсептегенде. Бирок ошол эле рычагты биз сайттарга колдонгон жокпуз. Жалпы интернет тармагына. Бул менен келгенде сиздердин министрлик бир аракеттерди көрөсүздөрбү, кандай болот? Мисалы, ошол эле көрсө мыйзам жазып туруп кабыл алса болот экен, жана ошол мыйзамды биз иштетсек болот экен. Азыр механизмдери атайын уюштуруу тобу, то есть бизде атайын топ түзүлгөн, буларды кароо боюнча эксперттердин тобу. Ошолор карап чыгып атат, кандай мыйзам кабыл алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, кандай механизмдерди киргизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок Маданият министрлигинин өзүнүн күчү жетпейт. Жете турган болсо бул чоң ресурстар керек, андай борборлор керек. Мисалы, биз баягы 3-4 киши менен бүтүндөй интернетти күнү түнү карап отура албайбыз да. Бүгүнкү күндө атайын системалар, автоматтык системалар, мисалы Кыргызстандын территориясынын ичинде интернетте болуп аткан нерселердин баардыгын анализдеп берүүчү системалар бар. Ошондой системалар боло турган болсо, аларды анализдегенден кийин ал маалымат алынды дейлик. Аларды ким жоопко тартат? Маданият министрлиги жоопко тарта албайт.
жоопко тартуучу өзүнчө органдар бар. Эгер бул учурга келе турган болсок, Маданият министрлиги менен ал жоопко тартуучу органдардын ортосундагы мамилени иштеп чыгыш керекпиз, механизмдерди иштеп чыгыш керекпиз. Канткенде ал маалыматтардын баардыгы аларга берилет, алар дагы чара көрө алабы? Көрө алса кандай чараларды көрөт? Кантип сайттар жабылат, кантип блоктолот, кантип аларга жетет? Ошолордун баардык механизмдери бүгүнкү күндө иштелип чыга элек. Бирок азыр бушунун үстүнө иш жүрүп атат. Мен ойлойм бир нерсеге чыгабыз го деп. Эми баардык нерсенин экинчи тарабы бар эмеспи? Мисалы ошол эле биз социалдык тармактардын өнүгүшү менен бизде жарандык коом күч алды. Бизде азыр каалайбы ошол эле өлкө жетекчилиги, буга чейин өкмөт деп келген эмес министрлер кабинети коомчулуктун пикири менен эсептешүүгө мажбур болуп атат. Мисалы кошуна мамлекеттерге салыштырганда бул жерде биз жарандык коом күчтүүлүгүн алдык, күч алдык. Бул кайсы бир деңгээлде жакшы болуп атат. Эми биз жана социалдык тармактарды фейктерге деп каршы мыйзам кабыл алуу менен кайсы бир деңгээлде ошол эркиндикке чектөө койгондой болдук. Анткени социалдык тармактарды биз көзөмөлдөө менен буларды биз ЖМКга такап салдык да. Эми сайттарды да ошол деңгээлге алып келип атып, кайра тескерисинче баягы адам укугун же болбосо маалымат таратуу, маалымат алуу эркиндигин тыйып койбойбузбу? Ошол жагын да эске алынабы? Ногул ушуга чейин кабыл алынган социалдык тармактарга чектөө киргизген мыйзамды кайра артка кайтаруу мүмкүнбү? Же болбосо өзгөртүү? Себеп дегенде адам укугу дагы бул жерде негизги ролдордун бири. Эми биз граждандык коом өнүккөн мамлекетте жашап атабыз. Абдан жакшы активдүү граждандык коом бар. Ар бир өзгөрүү же болбосо ар бир кыймыл, өзгөчө массалык маалымат каражаттарына болгон кандайдыр бир кысымды биз ошол секундта алып чыгабыз. Баардыгы бириге калышат. Мынакей фейктер боюнча мыйзам кабыл алынды, бирок ал боюнча механизмдердин иштелип чыкпагандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө бир дагы бул боюнча норма иштей элек. Эгер иштей турган болсо, эгер туура эмес иштей турган болсо, адилетсиз иштей турган болсо, анда өзүңүздөр кесиптештериңиздер билесиздер. Карап отурушпайт. Ошол замат чыгат. Бул абдан чоң күч. Кыргызстанда мен ойлойм бүгүнкү күндө адилетсиз ишти кароону жок койсо десек болот. Но чыгары менен эле ошол учурда коом абдан талкууга алып, алардын баардыгы кайра жок койсо болуп калышы мүмкүн. Коомду көзөмөлдөштү. Ошондуктан адилетсиз чоң иштер болуп кетерине мен ишенбейм. Кээ бир учурларда эми ар кандай колдонушу мүмкүн. Бул камчы же болбосо бул курал. Ар ким ар кандай колдонуп жүрүшү мүмкүн. Бирок Кыргызстанда өзүңүз айткандай жарандык коом муну контролдоп турат го. Демек, жогоруда социалдык тармактарды фейктер менен күрөшүү мыйзамы жана ошондой эле сиз жогоруда каралып атат деген сайттарга карата колдонулуучу мыйзам биздин укугубузду чектебейт деп ойлойсуз. Эми убакыт жыйынтыкталып жатат. Азыркы тапта мынакей жыл жаңырап атат. Кийинки жылдын пландары бар, мурунку жылдын отчеттору бар дегендей. Мисалы, сиз эки өкмөттө иштедиз, эки конституция менен иштедиз. Буга чейин биз парламенттик мамлекетте өкмөт негизги ролду ойногон, формалдуу болсо дагы ошол шартта сиз министр болдуңуз. Азыр президенттик башкарууга келдик. Азыр бул маалда каалайбызбы, каалабайбызбы, акыркы 2 айда биз формалдуу парламенттик болгону менен президенттик башкарууну эле баш үстөн кечирип келатабыз. Эки шартта министр катары, өкмөттүн мүчөсү катары, министрлер кабинетинин мүчөсү катары кайсыл шартта иштеген жеңилирээк? Тажрыйба катаган. Мен ойлойм, баягы парламенттик деп атап келдик буга чейин системабызды, бирок реалдуу түрдө парламенттик болгон эмес. Өзүңүздөр билгендей, чечимдердин баардыгы президент тарабынан кабыл алынчу, негизги чечимдердин баардыгы. Парламент эми өздөрүнүн ролун ойноп, мындай жаш балача бир оюндар болду буга чейин. Бирок чечимдер президент тарабынан кабыл алгандыктан, бирок ошол кээ бир чечимдерге парламент тоскоолдук кылууга аракет жасагандыктан жана эки тараптуу башкаруу болуп калгандыктан көп чечимдер туруп калды. И мен ойлойм, мамлекет ушу акыркы 5-6 жылда жөн эле стагнацияда жүрдүк да. Көп чечимдер кабыл алынган жок. Чечимдерди кабыл алган десе бирөөсү макул болсо экинчиси макул болбойт. Дүйнө жүзүндө чоң реформа жасалган мамлекеттерди көрүп атабыз. Жакшы бир реформаларга барыш үчүн, системанын отуруш үчүн бүгүнкү күндө президенттик система эң ылайыктуу экенин көрүп атабыз.
Бирок буга чейин биз канча 15-20 жыл президент менен иштеп келдик да. Бирок эгер адилеттүү президенттик система боло турган болсо, акыйкаттуу туура башкарылган президенттик система боло турган болсо, эмне үчүн бул чейин болбой келди? Анткени акыйкат башкарылган жок, адилет башкарылган жок. Биз окуялардын баарын билебиз, баштан өткөрдүк анын баардыгын. Эгер акыйкат туура чечимдер чыгып, туура башкаруу боло турган болсо, эл менен эсептелген, эл менен чечишкен, элдин бүгүнкү күндө көйгөйлөрүн чече турган өкмөт жана президенттик башкаруу боло турган болсо, анда көп нерселер алдыга жылдарын биз көрүп атабыз. Мага бүгүнкү күндө министр катары президенттик системада чечимдердин абдан тез кабыл алынышы жана көп нерселерди тез чечилиши абдан оңой болуп атат бүгүнкү күндө. Эми азыр ушул эки системаны салыштырып көрдүк. Дагы бизде бир коркунучтуу нерсе бар да, баягы кадрлардын бата алмашуусу. Биз көбүрөөк иштеген өкмөт ашып кетсе бир 3 ай 4 ай иштеп, макул 6 ай иштейт, бирок 1 жылга жетпей эле өкмөт алмаша берет, ал менен жалпы кабинет алмашат. Бүт министрлер алмашат. Эми эртең ушул Азамат Капарович жумуштан кетип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми бул эртеби кеч боло турган нерсе. Кеткен маалда сиздин баштаган ишиңиз токтоп калбаш үчүн кандай чектер бар? Сиздин мисалы ошол эле кадрларыңыз, мисалы министр кеткени менен ошол министрликтин бир 70-80%, 90%га чейин орунда калат. Министр орун басарлары, кеңешчилери алмашат, калгандары орунда калат. Ушул шартта сизде бир конкреттүү пландар барбы? Ошол ишти өзүнчө бир нукка коюп койгон, орусча айтып коет, колея депчи. Ошого салып коюп, мисалы мен алмашкан күндө дагы менин ордума Айжамал келеби, же болбосо дагы Азамат келеби, ким келсе дагы иш ушу ойуна жүрө берет дегендей. Буга бир ушундай бир аракеттериңиздер барбы? Мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Көрүп турасызбы ушундай модельди? Чоң долбоорлор болсо, жакшы долбоорлор болсо, аны коомчулукка чыгарып, коомчулук менен бирге талкуулап, эгер ишке ашырып баштай турган болсок, кандай гана киши келбесин, аларды жок кылып жиберүүгө жок кылып жибериш мүмкүн. Бирок коомдо калып калган, коомдун талкуусунда калган бүгүнкү күндө долбоорлор боло турган болсо, алардын баарын улантууга мажбур болот. Ошондуктан максималдуу түрдө коом менен баарлашып, коом менен коммуникацияда болуп, аларга жасалып аткан иштердин ар бир кадамдарын көрсөтүп турууга аракет жасайбыз. Коом билип, эл билип, бүгүнкү күндө баамдап туруп, мынакей ушул долбоорлор бизге керек эле, эмне үчүн жок кылып салдыңар деген сөз боло турган болсо, келе турган министрлер аларды улантууга мажбур болот деген ойдомун. Ошондуктан коомдун элегинен өткөн гана долбоорлор калат экенин тарых, практика көрсөтүп атат. Бирок ошол эле мезгилде жок болуп кеткен жакшы долбоорлор дагы бар. Мисалы биз айта турган болсок, ошол эле буга чейин мактап келдик, ишин баштап койгон түндүк электрондук өкмөт деп баштаганбыз, ал азыр токтоду, расмий токтоду. Ушул сыяктуу болуп, мисалы баштаган ишибиз эртең өкмөт алмашты, адистер алмашты, баардыгы алмашкан маалда кайра токтоп калбайт деген модельге сиз жогорудагы эмене мисалды келтирдиңиз. Эми сиз келгенде буга чейинки министрлик иштеп кетти, анан кийин сиз келдиңиз. Кадрларды канчалык деңгээлде алмаштырдыңыз? Канча пайызга? Себеп дегенде бул кадрлар негизги күчтө ишти жүргүзүп турган. Кадрларды 1-2 кадрды алмаштырдым. Мен бул убакка чейин министр болуп иштеп кеткем, бүтүндөй коллективди билем, коллективдин потенциалын билем, кайсы жерде эмне боло турганын. Алмаштыруучу кадрлар дагы бар. Баягы бизде министрликтин ичинде көбүн эсе министрлер алмаша берет жыл сайын. Бирок негизги саясатты кылган ошо министрликтин ичинде жаткан кадрлардын көбү болот да. Ошолор 15 жыл, 20 жылдан бери алар же министр болбойт, же министрликке да барбайт. Бирок саясаттын баардыгы ошол адамдардын колунда. Ошол инсандарды эгер туура эмес иштеп атса, аларды алмаштырууга мажбур болобуз. Бул убакка чейин алмаштырбаганга аракет жасадым. Бирок азыр бир алмаштыра турган дагы кадрлар бар, алардын үстүнөн 2022-жылы иштейбиз. Буюрса дагы өзгөрүүлөр болот экен. Сиздин ишиңизге биз ийгилик кааламакчыбыз, себеп дегенде өзүңүз жогоруда айткандай маданият, маалымат, ошол эле спорт биздин өзүбүздүн жаштардан баштап улуу муунга чейин эң пайдалуу, эң зарылуу нерселер. Себеп дегенде биз өзүбүздөн оңдолууну өзүбүздөн башташыбыз керек. Бизге убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жылы дагы тыгыз кызматташып, тыгыз иштейбиз деген ниетибиз бар, оюбуз бар. Буюрса дагы кийинки жолугушканга чейин жакшы туруңуз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биздин студияда кезектеги цензурасыз маек болду. Ал эми маектин каарманы бүгүн
Маданият, маалымат, жаштар, спорт жана туризм министри Жамангулов Азамат Капарович болду. Кийинки жолукканга чейин жакшы туруңуздар.